Салам достор. Биз бүгүн китеп жана адам деген теманы өтөбүз. Бүгүн силерге китепти эмне үчүн окушубуз керек экендиги тууралуу бир нече маалыматтар менен бөлүшөм. Айткылачы балдар, биз китепти эмне үчүн окушубуз керек? Ойлонуп көргүлөчү, китеп бизге эмнеге керек? Биринчиден, сөз байлыгыбызды көбөйтөт, сүйлөө маданиятыбызды жогорулатат, эс тутумубузду чыңдайт, фантазия жана ой жүгүртүүбүздү өстүрөт. Демек, балдар, бүгүн сабакта китептин адам турмушундагы орду жана маанисин түшүнөсүңөр, китеп окууга кызыгуусун арттырып, китепти баалоого үйрөнөсүңөр. Эми силерге суроо балдар. Эң алгачкы китептер азыр биз кармап турган абалда чыккан деп ойлойсуңарбы? Жок, албетте. Алгачкы китептер азыркыдай баракталган кагаздардан эмес, таптакыр башка формада пайда болгон. Адамзат тарыхында китептин жаралуусу бир нече маанилүү доолорду башынан өткөргөн. Аларды силерге айтып бере турган болсом, ташка жазуу эң алгач. Адамдар маалыматтарды ташка жаза башташкан. Андан соң чопо тактайчаларга, Месопотамияда сына жазуу колдонула баштаган. Кийин папирус, Египетте жазуулар папируска түшүрүлүп, түрмөк болгон. Кийин пергамент колдоно башташкан. Жаныбарлар терисинен жасалган жазуу материалы пайда болгон. Кол жазма китеп барактары бириктирилген китептер тарап баштаган. Андан соң басма китеп 15-кылымда Гутенбергдин басма акмасы китептерди көп нускада чыгарууга мүмкүнчүлүк берген. Эми азыр электрондук китептер дагы бар. Бүгүнкү күндө кайсы жерде болбойлу биз электрондук китептерди дагы окуй алабыз. Эми азыр булардын ар бирине кыскача токтолуп айтып берип кетсем. Китептин келип чыгуу тарыхы жөнүндө да кененирээк айтып берсем, алгач сүрөт жазуулар пайда болгон. Андан соң төмөнкү силер көрүп тургандай, кагаз катары плиталарга жазууларды колдоно башташкан. Кандай ойлойсуңар? Мындай жазууларды үйгө алып барып азыркыдай окууга мүмкүнчүлүк болгонбу? Жок, албетте. Мындай плиткалардагы жазууларды китепканаларда гана колдонууга мүмкүн болгон. Себеби өзүңөр билгендей, биринчиден оор болгон, экинчиден сынып калуу коркунучу бар эле. Эми байыркы Египетте колдонулган иероглифтер менен тартылган папирус жазуулары. Мындай папирустар негизинен мамлекеттик мыйзамдарды, диний гимндерди, илимий эсептөөлөрдү жана поэтикалык чыгармаларды сактоо үчүн пайдаланылган. Эң алгачкы китеп биринчи жолу Германияда пайда болгон. Аны Йоган Гутенберг тарабынан китеп басуу станогу ойлоп табылып, китеп баарына жеткиликтүү боло баштаган. Барагын биринчилерден болуп Кытай мамлекети ойлоп тапкан. Андан соң европалыктар кагазды жазууну ойлоп табышкан. Ошентип барактары бириктирилген, мына силер көрүп отургандай китептер чыга баштаган. Азыркы учурда китептердин бир нече түрлөрү бар. Адабий китептер. Мында биз роман, повесть, аңгеме жана башкаларды окуйбуз. Ал эми илимий китептер, илимий изилдөөлөр жана монография. Окуу китептери, мектеп, колледж, университеттер үчүн, энциклопедиялар, сөздүктөр, балдар китептери, саякат китептери, психологиялык жана өзүн өзү өнүктүрүү китептери, тарыхый китептер, диний китептер, альбом китептер, электрондук китептер жана башка бир нече түрлөрү азыркы учурда бар. Ал эми кыргыз жазма маданиятында 1924-жылы чоң бурулуш болгон. Себеби Шенал Арабаев тарабынан кыргыз алифбеси 1924-жылы басылып чыга баштаган. Балдар, быйыл биз ушул кыргыз адабият китебин окуйбуз жана анын ичинде кандай кызыктуу чыгармаларды окуйбуз деп ойлойсуңар? Албетте, биз быйыл бул китептен элдик өзеки чыгармачылык, анын ичинде макал-лакаптар, табышмактар, жаңылмачтар, жомуктор, уламыштар, ошондой эле баатырдык эпостор, Манас эпосун баш кылып поэзияны дагы окуйбуз. Анда ыр,
поэма, баллада, сонет, ошондой эле аңгемелер жанрындагы окуп үйрөнөбүз. Балдар, китеп окуу дүйнөңдү кеңейт дейт. Ар бир китеп жаңы дүйнө, жаңы ой, жаңы мүмкүнчүлүк. Бүгүн бир барак окуу, эртең бир кадам алдыга жыл. Китепти дос кыл, билимди жолдош кыл. Телефонуңду бир аз четке кой да, китепти колго ал. Көп окуган адам көп билет, көп билген адам көп нерсеге жетет. Китеп окуу, кыялдан өз деп мен сага айтмакчымын.